Мына урматтуу телекөрүүчүлөр, өлкө аймагынан алынган жаңылыктар менен таанышып алдык. Жаңыдан бизге кошулгандар болсо, кайрадан Кутман таңгыстар менен дейли. Ал эми ушул чай үстүндө бир эртең мененки тамак учурунда отурган болсоңуздар, тамагыңыздар таттуу болсун. Бизди көрүп алып, кой жумуш умарайын, саат 8ге 17 минутта калыптыр, жумуштан кечикпейин деп жумушка жөнөп аткандар болсо, сапарыңыздар байсалдуу болсун, бүгүнкү күнүңүздөр ийгиликтүү болсун деп биз берүүбүздү андан ары улайбыз. Ал эми биздин куттуу студиябызга конок келип отурат. Тааныштыра кетели. Эскерте кетсек, президент Садыр Жапаровдун инсандын руханий адеп акылактык өнүгүүсү жана дене тарбиясы жөнүндө жарлыгы чыккан. Анын максаты жогорку моралдык ченемдерди, каада салттарды, салттуу болгон үй бүлөлүк жана коомдук баалуулуктарды сергек жашоону өздөштүрүү болуп саналат. Мына ушундай жарлыкка ылайык бүгүн биз Кутман таң программасына педагогика илимдеринин доктору, белгилүү балдар жазуучусу профессор Сулайман Рыспаев агабызды чакырганбыз. Саламатсызбы агай? Студиябызга кош келипсиз. Кандайсыз? Кандай келдиңиз? Саактарыңыз жакшыбы? Бүгүнкү күн кандай башталды? Таң кандай башталды? Эртең менен саат коңгуроосу чырылдап тур тур. Эртеңге конокко чакырган деп. Агыргөдөн алыстан келип калдык эптеп. Рахмат, ушул жол арытып, жол карытып биздин студиябызга келип бергениңизге ыраазычылык билдирет. Эң алгач андан агай ушул жарыкка ылайык эле сиздин китебиңиз жарыкка чыкты, кабарыбыз бар, ошол китебиңиздин жарыкка чыгышы менен куттуктайбыз. Анан ошол китеп тууралуу кичине маалымат бере кетсеңиз. Китептин жаралуу тарыхы туурасында. Эми бул эми кыргыз өзү башкалардан өзгөчө калыптанган, табияты башка эл экен да. Мисалы 4 мезгилди керек болсо бир күндө көргөн. 4 мезгилди албетте бир жылда ошону көрүп, ошого ылайыктап жашап, ошого ылайык жашоо шартын түзгөн эл турбайбы? Бардыгын мындай табияттан күтүп, карбаластабай, мына азыр болот, эртең болот деп мындай камырабай, кең пейил жашаган эл болгон экен. Себеби жаз келсе, өлбөгөн жанга жаз келди деп ага ыраазы болуп, эми жадыраган жай келет, жайлоого чыгабыз бир күнү деп аны күтүп, жайлоого чыккандан кийин табиятка суктанып, тиякпаган баягы өзүнүн жашоосун уюштуруп, анан эми бир күн күтүргөн күз келет деп күздү күтүп, күз келгенде ыраазы болуп, эми кыш келет деп, кыш келсе кайра эми бир күн өлбөгөн жанга жаз келер деп кайра жазды күтүп, ушул баягы биз бала кезде бир бар эле да, айдаган койго, жайылган койго көз салып, жан баштап жазсаң сонунда деп. Кыргыздын ушундай кең пейилдик жашоосу баарын калыптандырган экен. Бүгүн деле ошондой кең пейил элбиз. Боз үйдө төрөлүп, боз үйдө чоңойгон элбиз. Ошон үчүн айтат да, бирөө кирип келгенде эшигин жаппаса, эмне боз үйдө төрөлдүң беле деп. Сөздөрдө. Жок болсо шаарда светофор дегенди билбеген айылдыктар, билбеген эмес, сезип туйбаган да. Ал жөнүндө кабары жок. Анан мен светофор жок, айылда чоңойгом деп. Демек айылдагы турмуш ушундай адамды кең пейилдикке, меймандостукка, ушундай адилеттүүлүккө, ушундай намыстуулукка чакырган экен. Себеби баягы эл эмне дейт, журт эмне дейт, туугандар эмне дейт, душмандар эмне дейт деп баягы өзүнүн турмушун бүт бардыгын ирети менен жашап коюп жашаган эл экен да. Ошон үчүн жанагы боз үйдүн ичиндеги жашоо бул кыргыздын бардык жашоосу ошол экен. А жерде чоң ата бар, чоң эне бар, атасы, апасы бар, өзүнүн балдардын бала чакасы бар, небере чөбүсү бар, керек болсо келин уулу бар. Бир үйдө жашаган эл ушундай бүтүндөй дүйнөсү толук жашаган эл экен да. Чоң атанын насааты, чоң эненин насааты, алардын үлгүлөрү, атанын тарбиясы, эненин тарбиясы, алардын үлгүлөрү, балдар ошонун бардыгын көрүп, бир үйдө калыптанып жашаган экен. Коногу келсе дагы ошол үйдө болот. Ырчысы келсе дагы, манасысы келсе дагы, чоорсусу келсе дагы бүт бардыгы тарбия таалими, тарбия көрөр адамдары, керек болсо мындай алганда мугалимдери, элдик мугалим деп коет да. Бүт ошо элдик тарбиясы, мугалим ушунун бардыгы боз үйдө экен.
ошон үчүн боз үйдү кыргыз эли ушундай урматтап сыйлаган калк экен да. Мына бул китеп ушу кыргыздын элдик баалуулуктары жана наркы түшүнүктөрү деген китеп бул 2 жылдан бери топтолуп издеп карыялардан сурап, өзүм апам дагы ушул китепти жазып атканда көп жардам берди, көп кеңешин берди. Анан чыкканга чейин өтүп кетти. Ушу китепти ошол апама деп арнап чыгардым да. Апам да ошол элдик нарктарды, салттарды, үрп адаттарды, ырым-жырымдарды кыйын билген, боз үйдү жазалгалай алган, ичинин баардыгын кооздай алган, колунан сөзүнөн төгүлгөн ушундай адам болчу да. Анан ушул китеп ошол нагыз кыргыз элинин баалуулуктарын чагылдырып жазылды да. Бул бүгүнкү президентибиздин жарлыгына ылайык дегилип калганы дагы ушундай болуп атат да, ушу мазмуну окшош болуп атат. Туш келип калыптыр да анда. Туш келип калды. Мен бир нерсени айтайын да, ушу бүгүнкү күнгө ылайыктап бир ушул китептин ичинде эне эшик, келин кереге, уул, түндүк ата деген бир элдик бир жакшы накыл сөз бар да. Аны ошо мен чечмелеп ушу жерге бергеним бар. Ошондо ушул биздин азыркы шартыбызга, азыркы мамлекетибиздин шартына бир туура келген жери бар да. Мындай дейт да, эненин пейили кең болсо, эшиги кең болот. Эненин пейили тар болсо, үйдүн эшиги тар болот дейт да. Демек, үйгө кирип келгенде, келатканда ошол элдин пейили бул эң негизги нерсе экен. Демек, кыргыздын пейили ушундай кенен болсо деген тилек да. Анан келин кереги деп коет. Келиндин пейили кенен болсо, үйдүн пейили кенен болот экен. Келиндин пейили тар болсо, үйдүн ичи тар болот экен. Анан кийин бу жерде келин менен кайнененин ынтымагы керек да. Анан ошондо жанагы эшиктен башталган башчалгыч деп коет да. Ошо башчалгыч эшикке бекемденген баягы керегенин башын баардыгын бириктирип турат да. Бул келин менен эненин, кайнененин ынтымагы, биримдиги. Бул кереге кенен болуп, бекем болуп, эшикке бекем болуп турса, демек үйдөгү ынтымак бекем болот экен. Үйдүн ынтымагынын бекемдиги мына ошол экен да. Бул пайдабал экен. Бул мамлекеттин пайдабалы, бул эмне? Ынтымак экен да. Анан кийин уул, уук деп коет. Уук бийик болуп, анан келиндин керегенин башына бекем байланып, бекем турусу, бул түндүктү, мамлекеттин башын бекем кармайт экен. Демек, уук узун болсо, демек биздин идеяларыбыз, максаттарыбыз, жакшылыктарыбыз, ушунун баардыгы жанагы узун уукка окшошуп атат да. Демек, биздин ушул баягы адамдык сапаттарыбыз, пейлибиз, ушундай баардык жактарыбыздан алыска көрүнүп туруш үчүн жана ууктун узундугу керек экен да. Уук жапыс болсо, албетте үй жапыс болот. Демек, бу жерде уулдардын баягы уулдардын аброю, уулдардын эмгеги, уулдардын ушундай бир жакшы сапаттары ууктун узундугун элестетет экен да. Анан уул менен келиндин ынтымагы, кереге менен ууктун бекемдиги, анан түндүктү кармайт деген, ал түндүк бул ата экен. Ата үйдүн башчысы, балким мындай алганда мамлекеттин башчысы. Мамлекеттин ууктун дагы, керегенин дагы, түндүктүн дагы чулгуурду жакшы салат деп коет. Чулгуурду жакшы салса, анан уукту бекем кармайт да. Демек, ошол үйдүн атанын орду ушул жерде экен да. Баягы насаат кеби менен, үлгү кеби менен, үлгү жүрүм турум менен, карыялык ошол бир жакшы ыймандуу сапаттары менен уукту бекем кармап, уук кереге менен бекем болуп, кереге эшик менен бекем болсо, ошондо үйдүн ынтымагы,
ырыскысы, бактысы талайы мына ушул болот экен да. Демек бул биздин мамлекетибиздин дагы ушундай рухий, адептик, жүрүм-турумдук, ынтымактык, бир акыйкаттык, бул бекемдик сапаттары болсо, бул албетте мамлекеттин дагы бекемдиги ушундан экен да. Демек ушунун баардыгын кыргыз элестетип, баардыгын жасап жашаган экен да. Баардыгы кыргыздын философиясы ушул жерде турабы? Баардыгын элестеткен бирине бири болгон мамилеси. Еремет агай. Агай, айта кетсеңиз ошо илим менен кошо балдар адабиятындагы кошо ала жүрөсүз. Балдар адабияты тууралуу сөз кылсак, бүгүнкү күндө абалы кандай? Бага өзүңүз баягы педагогика илимдердин доктору катары, илим пост катары кандай баа берет элеңиз? Ошол тууралуу кеп кылсак. Бул өзү балдар бул мамлекеттин, улуттун келечеги. Биз балдарыбыз кандай болсо, мамлекеттин келечеги ошондой деп түшүнөбүз. Же болбосо тетирисинче мамлекет келечекте кандай бала керек болсо өзүнө балдарды ошого жараша окутуп, ошого жараша тарбиялайт экен да. Ушундай баардыгы тиягынан дагы биягынан дагы байланышы бар экен. Анан балдар адабияты бул улуттук баалуулук деп айтылат. Чоңдор адабияты албетте баалуу. Балдар адабияты өзгөчө баалуу экен. Себеби баланы тарбиялай турган, өстүрө турган, өнүктүрө турган, билим бере турган адабият ушу балдар адабияты болот экен да. Ошон үчүн эстер кезинде балдар адабиятына өтө маани берген. Ушул балдар адабияты жаатында айтсак, эми Кыргызда бул элдин өзүнүн баягы наркы менен, салты менен тарбиялаган. Могу китептегидей да. Наркы, салты, бул нарктар деген бул эң негизги улуттун баягы түйрөштөрү да. Андай нарк болбосо улут жок болот. Өзүнүн нарктары менен улут сакталып турат. Каадалары менен өзүнүн ошол баардык жүрүм-турумунун эрежелеринин баардыгын көргөзөт каадалары менен. Ал эми адаттары албетте баягы жаман адам болбойт, жаман адат болот деп коет да. Жаман адаттар болот. Ошол жаман адаттан арылсак биз дагы элибиз өзөт да, өнүгөт. Жанагындай айтып коелу, таза абада, таза табиятта, таза нарктар менен калыптанган, чоңойгон эл бул таза болот да. Ошол сыяктуу биз балдар адабиятында ушу балдарды жакшы нарктарга, салттарга жараша тарбиялоочу биздин акындарыбыз бар. Баягы эстер кезинде көзгө көрүнүп калган, көп эмгектерин жазып алган мыкты акындарыбыз бар. Бизде болгону мындай балдар прозасы кичине кыйыныраак да. Ошол абалда. Себеби бул жерде көп нерсе бар. Балдардын деги эле чыгарманы жаратуу, жазуу, чыгарманы басуу, анан сатуу деген бар да. 3 нерсе бар. Жазуу, басуу, сатуу. Ушул 3 нерсе бизде эң кыйын акыбалда. Мисалы, эстер кезинде бир жылда балдар үчүн 70 түрдөгү адабият басылып чыкчу да. Сөзсүз түрдө. Сөзсүз түрдө. Бул басма планы менен жазылчу да, басылчу. Себеби баягы нукура элдик адабияттар бар, оригиналдуу адабияттар. Жоксо котормо адабияты бар, дүйнө адабияты сериялар деген бар. Башка баягы илимий популярдуу басылма деген бар. Болчу да. Анан ал басма жоюлгандан кийин анын баардыгы чыкпай калды. Мына 30 жыл болуп калды эгемендүүлүкбүз, 30 жылдан өтүп калдыбы? Ошол кезде 1 жыл 30 жылда балдарга ушундай баалуу, ушундай мыкты 70 китеп чыкты деп да айтыш кыйын. Себеби биз буга мамлекет мындай көңүл бөлбөй калды. Мына ушул жаңы бийликке дагы айта кетсек деп атам, себеби балдарды рухий, маданий, адептик жактан тарбиялоо керек болсо, анда ошондой адабияттар керек да. Ал балдар жөн эле насаат айтып койсо эле боло бербейт. Же болбосо балдар биз каалагандай тарбияланбайт, чоңойбойт. Биз каалагандай чоңойбойт, биз тарбиялагандай чоңоет да. Демек ошон үчүн ушул балдар адабиятына көңүл бөлсөк, балдар китептерин чыгарсак, балдар
бир басылмаларын чыгаралы деп уюштуралы деп атабыз, бирок ушул болбой атат, себеби бул каржылык маселе да. Эми могул каржылык маселе деп эле биздин экономикабыз өнүксө деп атпайлыбы? Өнүксө эле маданиятыбыздагы, билим берүүбүздагы баары ордуна келет болчу деп. Жок. Биз адеп ыйманыбыз ордуна келсе, анан экономика болот. Адеп ыйманыбыз ордунда болсо, эл үчүн десек, жер үчүн десек, кыргыз үчүн десек, анын келечеги үчүн десек, ошондо гана биз элибиздин баягы бетке тапкан тыйын акчасын үнөмдөп, аны туура ишке пайдаланып, жеп ичпей, коротпой сактап, анан элдин келечегине керектүү болгон балдарды тарбияласак болот да. Агай, анан азыркы учурда балдар деп өттүк. Негизи биз жаштыгыбызда ошол футболду бутубуз менен ойночубуз. Азыр көп жаш балдар колу менен, телефон менен ойноп, телефон менен ойношпадыбы? Сөмөй менен күрөшчү, сөмөй менен атышып калбадыбы? Анан мунун келечекке болгон канчалык коркунучу бар? Мындан кантип арылышыбыз керек? Мисалы үчүн балдар негизи эле азыр китеп окуйбу деген суроого азыркы учурда эмне кылышыбыз керек? Эми китеп деген бул адамзат таап алган улуу табылга да. Бул улуу табылга. Адеп деген эмне, адабият деген эмне? Бул өзү түбүндө жазуу дегенди билдирет. Адап деген бул жазуу деген сөз. Ошондон адеп деген келип чыккан, ошондон адабият деген келип чыккан. Демек жазуу. Жазганда эмнени жазган? Балдарга керектүү бир эреже, нускаларды жазган. Мына ошондон баштап анан ошол нускамалар адеп болуп калыптанган. Ошол жазылып чоңоюп отуруп адабият болуп калыптанган. Анан адабиятты өмүр бою кылымдан тетиги биздин заманга чейинки кылымдардан бери келатып эле анан бир күнү компьютер чыкканда ошонун баары жараксыз болуп калабы? Бул мүмкүн эмес. Бул адамдын ушунчалык баягы байманасы ашып ташыган миллиардер болсо дагы китеп окубай койсо ал руху жарды болот. Руху жарды, бир күнү ал жок болот. Ошон үчүн ошо китепти биз окушубуз бул өзү бизди баягы тарбия берүүчү, жан дүйнөбүздү байытуучу нерсе. Биз азыр мында адабиятка көңүл бөлбөй, китептерге көңүл бөлбөй атканыбыз ошол өзүбүздүн туура эмес жактарыбыз. Себеби бул өзү өнүккөн өлкөлөр телефондон тажай баштады. Өнүккөн өлкөлөр интернеттен тажай баштады. А биз болсо телефонго жаңы кирдик да. Телефондон кызык деп жана. Кызык азырынча. Анын бардыгы ден соолугубузду алып атат, көзүбүздү алып атат, убактыбызды алып атат, тескери нерселерди көрүп алып ошого азгырылып атат. Жөн эле убакыт өтүп атат да. Мисалы, үйгө кирдиңби? Анан кээде баягы бир тамаша айтып атпайбы? Үйүндө бардыгы кайнатасын барып отурат. Анан жаш келин чай ичиңиз деп айта албайт. Анан жазат дейт группага. Чай ичиңиздер деп. Караңызчы, кандай керемет тамаша келин. Бирок ачуу чындык болуп атканы дагы баарыбызга маалым. Эми агай бизге берилген ушул убакытта соңуна жетип калды. Биз ушундай эми эле маектешип башканда эле бизге убакыт тоскоол болуп ардайым. Ушундай. Анан ошон үчүн ошол биз балдарды күнөөлөйбүз. Андай болосуң, мындай болосуң. Тескерисинче улуулар адептүү, ыймандуу болуш керек. Улуулар балдарга үлгү болушубуз керек. Эгерде балдардын бактысы дейт, өзүнүн кезегинде мыкты тарбиячыга жолугуп, мыкты мугалимден сабак алгандыгы анан бактысы дейт. Ансыз тескери жолго түшкөн бала тескери бойдон кетсе, деме болот? Муну жардан алыс келет. Ошон үчүн бүгүнкү күндө ушул улуулардын наркы жаштардын билими экөө бириккенде гана бизде жакшы нерсе болот. Ошон үчүн жаштардын баягы жаңылыктарын, жаштардын жаңы баягы энергиясын пайдаланып, анан улуттук нарктарыбызды үйрөнүп сактасак, анан бир жакшы жолго түшөбүз. Рахмат агай, ушул бизге ушинтип убактыңызды бөлүп келип бергениңизге. Буюрса көбүрөөк убакыт болсо сиздер кишилер менен сүйлөшүп отурган өзүнчө эле бир керемет, жан дүйнө, рух тазарып эс алат экен. Андыктан сиздин келечекте дагы да кандай ойлоруңуз болсо, максаттарыңыз болсо, бардыгы орундалсын дейли дагы.
ушуну менен биз анда ушул китепти силерге белекке калтырып кетейин. Рахмат. Биз студиядан китеп алып кетип калдык. Мындан кийин ушул китеп чыгарган кишилерди чакыра берели. Андан сиздер ушул калемиңиздер курчу ийбесин, дагы да ойлогон ой максатыңыздар ишке ашсын. Кесиптешмек салмак. Жакшы китеп бул байлык да, ошон үчүн ушу ЛТРдин бир текчесине коюп үйүнө жүргүлө. Рахмат. Чоң рахмат. Ал эми урматтуу телекөрүүчүлөр, биз берүүбүздү андан улайбыз.